Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын темасы электрондук таблицанын процессорунда функциянын графигин түзүү. Бүгүнкү сабак практикалык жумуш. Практикалык жумушта Excel электрондук таблицанын жардамы менен иштейбиз. Excel электрондук таблицада мисалдарды чыгарабыз, мисалдарды графигин түзөбүз. Так, Excel электрондук таблицага келсек, Excel электрондук таблица менюлардан турат. Word текстик редакторго окшош главная вставка, разметка, страница и формула. Бизге формула керек, формула менен иштейбиз. Excel электрондук таблицанын бул прикладдык программа болуп эсептелинет. Сандар менен тамгалар менен берилген. Сандардын саны 65536. Ал эми тамгалардын саны 256. Астында листтери бар, листтердин саны 255 чейин кетет. Эми мисалга кайтып келсек, мисалда бизге y барабар a x b берилген. Эми бул мисалды жөнөкөйлөтүп алабыз. Өзгө жеңил болуш үчүн y барабар a көбөйтүү x көбөйтүү x плюс b белгисин коебуз, тамгасын коебуз. Эми бул жагына x-ты, y-ты жардамга алабыз. Эми бул жерде бизге мисалда баарды тамга берилген үчүн биз a менен b'нын маанисин таап алышыбыз керек. A и b. Аны биз 5 деп беребиз, а b'ны -10 деп беребиз. X-га жалаң -10 сандарды жазабыз. Минус сандарды жазганда -10, -9,5. Буну белгилеп туруп, ылдый карап татканыбызда бул автоматически өзү чыгарып бериш керек. 45ке чейин татканыбызда үстүдөн -10 сандар, астыга келгенде +10 сандар чыгып бериш керек. Мына бизге чыгып берди. +10 сандар чыгып берди. Бул жерге чейин минус сандар чыккан. 0, 0дон кийинкиси плюс сандар чыгып берди. Эми y-ты чыгарабыз. Y-ты чыгарыш үчүн барабар аны 5 деп белгилеп алганбыз. 5 формула берди. Көбөйтүү, андан кийинкиси x-ты таап алышыбыз керек. X-ты -10 алып барабыз. Формула берди. A5 деген формула. Көбөйтүү, дагы -10ду басабыз. Формула берди. Эми плюс -10ду басабыз. Буда б'нын санын берди. F3 деген формула берип атат. Enterди басабыз. Enterди басканда 490 саны чыгып берди. 490дун ылдый карап тартканыбызда 0 саны чыгып атат. Бул демек мисалыбыздын чыккан жок дегени. Эми барабардын алдына, артына доллар белгисин коебуз. Плюстун алдына, аркасына доллар белгисин коебуз. Эми Enterди басабыз. Enterди басканыбызда бул жери 490 чыкты. Ылдый карап плюс 10го чейин тартканыбызда кайра эле 490 чыгып бериш керек. Мына кайра эле 490 чыгып берди. Биздин мисалыбыз чыкты. Эгерде биз бул жерин аны 5ти 10 кылып өзгөртө турган болсок, бул жагын -40 кылып өзгөртө турган болсок, бул жактагы суммабыз да автоматически өзгөрүп берет. 960 болуп өзгөрүп атат. Астына түшкөнүздө дагы 960 болуп өзгөрүп берет. Автоматически өзү чыгарып берет. Эми графигин чыгарабыз. Графигин чыгарганда мыналарды оңдоп алабыз. Графигин чыгарганда белгилейбиз. Биз чыгарган суммалардын баарын белгилеп туруп, ставкага киребиз. Ставкада графика бар. Графиканы басканыбызда биздин чыгарган суммалардын графикасын чыгарып берет.
чыгарып берди. Эми экинчи мисалга өтөбүз. Экинчи мисалда y барабар 2x косинус 3x деген берилген. Эми буну биз чыгарыш үчүн x'ти беребиз. Бул жагына y'ти беребиз. Эми бул жакта 1, 2, 3 сандарды, катар сандарды жазып алабыз. 10го чейинки сандарды ылдый карап тартканыбызда өзү автоматически чыгып берет. Эми бул жагын чыгарыш үчүн барабар 2 көбөйтүү x. X'ибиз мына 1 болуп эсептелет. А 3 болуп берди. Эми көбөйтүү. Эми бизге бул жерден формула керек. Формуланын ичинде математический бар. Математическийдин ичинде косинусту тандайбыз. Косинусту тандасак, бизде косинус 3 саны берилген. 3 көбөйтүү x'ти. Эми окейди басабыз. Окейди басканыбызда бизге автоматически чыгып берет. Буну ылдый карап тартабыз. Ылдый карап тартканда бул жагы минус сан, плюс сандарды да чыгарып берди. Эми бунун графигин чыгарабыз. Графигин чыгарганда кайра эле вставкага киребиз. Вставкадан графикага киребиз. Мына графигин чыгарып берди. Бүгүнкү теманын жыйынтыктайбыз. Калган мисалдарды студенттерге берилет. Калган мисалдарды чыгарып, кайра мага жөнөтсөңөр болот.